Айыл банктын Арабан райондук филиалы жыл башынан бери 51 дыйкан чарбага 35 миллион сомдун насыясын берген. Дыйканчылык боюнча насыя алгандардын катарында Төбө Коргондук Руслан Айбашев да бар. Жеңилдетилген насыяны 10 гектар аянтына сарптаган. Мына минеральный удобрениялар баягы кымбаттап кетпесин деп, убагында кыштында алайлы деп эртерээк жазылды ала очурга. Ошонун негизинде алдык. Арыз менен кайрылдык, биринчи барып очурга турдук. Бул жерде эч кандай тоскоолдуксуз эле алдык. Жакшы, ушул иштеп атабыз азыр. Айыл чарбасына каралган жеңилдетилген каражаттардын жардамы менен турмуш тиричилигин оңдоп алгандардын бири Чоңолайлык Мунарбек Жапаров. Картошканы дарысы менен бир учурда сейип кетүүчү Шайманды дыйкан 2 жыл мурун лизингге алган. Бул гектарлаган аянтка картошканы колго тиккен дыйкандардын түйшүгүн жеңилдеткен. 2020 алгам. 1 миллион 470 миңге. 7 жыл. Ошо картошканы салабыз, эгебиз, мына дайыр салат. 4 тонна болуп кетет 1 гектарга. Убакытты үнөмдөгөн Шайманга дыйкандар апталап кезекке жазылат. Кадыры артып турган тракторчу тынымсыз иштегенге мажбур. 2000 гектардан ашык картошка аянты бар райондон жылына 38 000 тоннага чейин картошка жыйналат. Мурун кол менен экпегенбиз. Мына бир 10 жыл, 15 жыл мурунчу. Андан бери ушул сажалка менен эгип атабыз. Сажалкага бир 15 каптан заправка болот. Бери дары салган бачоого ушу 50 кг дары атат. Бир 200 метрге 150 метрден барып келет да, бир заправкачы. Төшөмдүүлүк суу катуудан көз каранды. Чоңолай районунда ирригация тутумун жакшыртуу максатында мамлекет тарабынан бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Шиве Жекенди каналынын курулушу 85%га жыйынтыкталса, 60-жылдары курулган Эреки каналы баштан аяк жаңыланууда. Райондо 14 миңден ашык суга тилкеси бар. ФСК программасы боюнча жалпы 62 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө бир 50 миллиондой берилип бүтүп калды. Ошондой эле дыйкандарды жаңы таза үрөндөр менен камсыз кылуу боюнча да бир топ иштер жүрдү. Андан аркасында Россиядан келген арпанын жаңырттары келип толугу менен жеткирилип берилди. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында облус боюнча жыл башынан бери 646 жаранга 300 миллиондун тегерегинде жеңилдетилген насыя берилди. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.